Кыргызстандын көрүнүктүү коомдук ишмери, жазуучу, драматург, публицист, кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов 1941 жылдын 23 декабрында Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы Ысык Көл районуна караштуу Боз Тери айылында туулган. Казат Акматов кыргыз адабиятына абдан уникалдуу чоң салым кошкон жазуучу десек жаңылышпайбыз. Кыргыз идеологиясына негиз салуучулардын бири. Казат Акматов жаңы менен эски заманды айык алыштырып жазылган жазуучу болгон. Казат Акматов эмгек жолун 1954 жылы Кыргызстандын Ысык Көл облусуна караштуу Ысык Көл районундагы 54-жылкы заводунда жумушчу болуп иштөөдөн баштаган. 1964 жылдан комсомолдук иштерде, адегенде Кыргызстан НКЖ Ысык Көл райондук комитетинде инструктор, бөлүм башчы, 67 жылдан биринчи катчы болгон. Казат Акматов 1966 жылы Москвадагы ВЛКСМ БКНын алдындагы жогорку комсомол мектебин, андан соң 67 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1972 жылдан Кыргызстан басмасында улук редактор, башкы редакторго орун басар. 1974-83 жылдары Кыргызстан КПСС БКНынын инструктору, сектор башчысы, бөлүм башчынын орун басары. 1983-86 жылдары Кыргызстан мамлекеттик телерадио комитетинин улук редактору. 1986-90 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы. 1990 жылдан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мамлекеттик символдор боюнча комиссиясынын төрагасы. 1990 жылдын май айларында Кыргызстан демократиялык кыймылынын уюштуруучусу, анын тең төрагасы. 1990-94 жылдан Кыргызстандын легендарлуу жогорку кеңештин депутаты. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын президенттик советинин мүчөсү. 1992 жылдан Люксембург улук герцогинянын Кыргызстандагы ардактуу консулу. 1994 жылдын сентябрынан Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы басма сөз маселелери боюнча коомдук палатанын төрагасы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы болуп 1999-2001 жылдары иштеген. Казат Акматов кыргыз журтуна эң оболу таланттуу жазуучу катары таанымал болгон. Биринчи аңгемелер жыйнагы 1974 жылы Боз Улан деген ат менен чыккан. Ыйык журт 1978, Мезгил романы 1979, Кыргызстан компартиясынын жетекчилик тарабынан Мезгил романы 80 жылы адилетсиз сынга кабыл алынган. Мунабия 1982 романы, Күндө айланган жылдар 1988, Время земное 1983 жана башка роман, повесть, аңгемелер жыйнактарынын автору. Ажырашуу Мунабия аңгемелерин Кулманбетов менен биргелешип жазылган. Авария пьесалары сахнага коюлган. 2013 жылы Лондондо анын Эрика Клаустун 13 кадамы деп аталган чыгармасы англис тилинде жарык көргөн. Оболу бул чыгарма орус тилинде жарыяланган эле. Бир катар көркөм жана документ фильмдерин сценарийлери Жаралы үчүн өлүм, Белый табун жазган. Адамдын мезгилге, мезгилдин адамга болгон карым-катышы, өзара таасирлери, карама-каршылыгы, шайкештиги, алардан келип чыккан окуялардын курчтугу, драмалык татаалдыгы, кырдаалдын себеп-натыйжалуу туындулары, адамдын эркиндиги Казат Акматовдун чыгармаларынын иликтүү борборунда болгон. Казат Акматовго 1995 жылы Манастын 1000 жылдык юбилейине карата Манас 1000 юбилейлик медалы менен сыйланган. Бүткүл Союздук Островский атындагы адабият сыйлыгынын ээси 1978 жылы. Анын Мезгил, Күндө айланган жылдар, Мунабия,
Архат аттуу романдары, бир катар повесттери, аңгемелери жарык көрүп, Архат романы үчүн ага Руханият ассоциациясынын сыйлыгы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган.